Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү берүүбүздө биз Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусун, бирдиктүү экономикалык аймакка интеграцияланышын талкуулайбыз. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүндө тобокелчиликтер жана утуштар кандай болот? Деги эле бул биримдикке кошулуу Кыргызстан үчүн тандообу же муктаждыкпы? Мына ушул суроолордун тегерегинде бүгүн биз менен Жогорку Кеңештин депутаттары Марат Султанов жана Мирлан Бакиров ой бөлүшмөкчү. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Марат Абдразакович, ушул Кыргызстандын бажы биримдигине киришинен биз эмнелерди күтсөк болот да? Тобокелчиликтер кайсылар болот, утуштар кайсылар болот? Ушул тууралуу бир пикириңизди айтсак. Тобокелчиликтер азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерде үстүндө эле турат. Россия экономикасында азыр терс көрүнүштөр көбөйүп кетти. Бул ошол тобокелчиликтерди, аларда болгон кыйынчылыктардын бир бөлүгү бизге да өтүшү мүмкүн. Ушул тобокелчиликтер азыр абдан күчөп кетти да. Бул бир жактары. Бирок экинчи жагынан утуштар да бар. Мисалы өзүңүздөр билесиздер, Россия киргизилген санкциялар негизинде алардын рынок азыр андан бетер бошой баштады. Бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан азыр мына бажы биримдиги менен ШНОС, БРИКСтин ортосундагы биримдүүлүк сүйлөшүүлөр андан бешбедер күчөй баштады. Бул болсо бүткүл дүйнөлүк рыноктун дээрлик 60%-ын түзөт. Ушул биримдиктер. Бул болсо келечекте Кыргызстанга абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачканга мүмкүнчүлүк берет. Ошондо мен ойлоп атам, эгерде биз салыштырып көрсөк, тобокелчиликтер бир 30%, 40% бизге кыйынчылык туудурса, бир 60% бизге утуштар болот. Ошондуктан мен ойлоп атам, негизинен стратегиялык жактан биз туура эле багытта кетип атабыз. Экинчи жагынан мен ойлоп атам, Россияда кризис, тажрыйба көрсөтүп атат. Ушундай кризистерди обычно 1-2 жылга созулат, а 1-2 жылдан кийин обычно бир 6-7 жылдык, 8 жылдык өсүү циклы башталат да. Биз ошол циклга чейин как раз даяр болуп калабыз. Бизде 5 жылдык өтмө убактыбыз бар. Анда ушул өтмө убакыттын ичинде биз даярданып, кийин как раз жаңы бажы биримдигине кирген мамлекеттер өсө баштаганда бизге жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлө баштайт. Тобокелчиликтер боюнча бажы биримдигине кирүү боюнча өкмөттүн негизги министрлик болгон экономика министри Темир Аргенбаевич дагы айтып келип атат. Биз бажы биримдигине кирүү менен май көрсөткөлө болбойт. Тамак аш, керектелүүчү кийим кече жана башкалардын баардыгы кымбаттайт. 10-15%га кымбаттайт. Негизинен бул дары-дармек, кийим кече, ошол үчүнчү мамлекеттерден келген күнүмдүк керектелүүчү товарлар кымбаттайт деп баса белгилеп айтып кетет. Анын белгиси бажы биримдигине биз канчалык жакындаган сайын ошончолук баанын темпи көтөрүлүшү байкалууда. Ошол эле мезгилде инфляциянын көтөрүлүшү, биздин экономиканын чабалдыгы ошол жерде көрүнүүдө. Бул макроэкономика көрсөткүчтөрдөн бизге даана ачык айкын байкалып турат. Ал эми жетишкендик катары Марат Абдразакович айткандай 5 жыл баягы өтүү процесси ошол бизге кыйынчылык мезгил болот. Эми келечек албетте, келечекте экономика, өндүрүш, айыл чарба, чек ара жана мигранттар деп атабыз. Мына ошол жактан бир жылуулуктун шооласы байкалгандай байкоо бар. Жалпы коомчулукта, карапайым калктын арасында кыйынчылык сөзсүз болот. Бул күнүм бизге орточо бүгүнкү эмгек акы $200 тегереги, ички дүң продукциясынын баасы $1000 тегереги, жана салыштырмалуу ошол бажы биримдигине өлкөлөргө салыштырмалуу биздин экономикабыз өтө чабал жана төмөн. Карапайым калкты, бизнести жана тобокелчиликтен сактап калыш үчүн, коргоп калыш үчүн мамлекет эмне кылыш керек да? Кандайдыр бир инструменттер, механизмдер керектир? Жок, биринчиден өзүңүздөр билесиздер, бул тобокелчиликтерди кичине компенсациялоо үчүн атайын бизде фонд түзүлүп атат. 1 миллиардга жакын каражат бөлүнүп берип атат. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, бул болсо стратегиялык багыт болгон бизде. Биз 11-жыл эле Кыргызстан өзүнүн ушул багытта, ушул саясаттан кетерин айткан. 10-жылды парламенттик шайлоо, ушул эле 11-жылкы президенттик шайлоо ушул лозунгдун негизинде кеткен. Биз ушул мамлекеттер менен жакын болобуз, өнөкөт мамлекет болобуз, биз алар менен кошо бир багытта өнүгөбүз депчи. Бул бир багыт. Экинчи жагынан ушул эле убакыттын ичинде биз уже бул мамлекеттерден канча карызыбыздарды кечтик, канча жардам алдык. Ошонун баарын эсептегенибизде бул болсо биздин экономиканын жыл сайын өсүшүнө кошумча бир 2%га жакын өсүүнү берип атты да. Ошондон буга чейинки биз утуштарды да эске алышыбыз керек. Жалаң эле келечектеги тобокелчиликтерди эске албайчы. Бул бир. Экинчи жагынан мен дагы айта кетерим, Россиядагы азыр болуп аткан девальвациянын негизинде азыр ал жактагы баалар менен биздин баалар дээрлик эле бирдей эле болуп калды. Азыр сомдун баасы даже рубльге караганда пышык болуп калды. Ошондуктан ошол коркунучтуу маселе Россиядагы жогорураак баа
алардын айлык баасы жогорураак деген баягы тобокелчилик азыр кичине төмөн, кичине азая түштү. Экинчи жагынан мына Европейский Союзду алсаңар болот, Европалык биримдикти. Ал жерде деле мисалы көптөгөн өлкөлөр бар. Мисалы ошол эле Греция менен Германияны салыштырсак, ошол эле Великобританияны салыштырсак, айырмасы 7-8 эсе да, биз менен Россиядай да, мисалычы. Бирок ошого карабастан бардыгы ошол мамлекеттерге умтулушат. Эмне үчүн ушундай биримдиктерге? Себеби дүйнөдөгү экономиканын өсүшүнө эң негизи бул болсо рынок. Эгерде сенде рынок болсо, сен өнүгө аласың. Рыногуң жок болсо, сен өнүгө албайсың. Себеби биздин мамлекет кичине, ал өзүнүн ичинде өнүгө албайт. Бизде специализация керек, башка мамлекеттер менен карым-катнаш керек. Бул жагынан бизге рынок керек. Кытай андай жасай алат. Анын немеси экономикасы абдан чоң. Ошондон бул жагынан бизде мен ойлоп атам утуштар болот. Анан тобокелчиликтерди азайтыш үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден бул биз болсо эң негизинен өзүбүздүн эң негизги багытында биздин ошо либералдык өзгөчө бизнеске болгон көз карашыбызды кайрадан тескерисинче күчөтүшүбүз керек. Азайтпай кайра күчөтүшүбүз керек. Бул биринчи багыт. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, Россиядагы мисалы жакында мына Кудрин чыкты, Явлинский чыкты, башка экономисттер чыгып атат, алар да айтып атат, уже Россияда дагы экономикалык саясатты өзгөртүү убакыты келди деп. Башкача айтканда алар биз жака жыла башташ керек да, биз аларга жылбай, алар биз жака жыла башташ керек. Мына жакында эле экинчи жагынан дагы бир нерсе айтты. Мына Казакстан айтып атат, биз саясат менен эмес, биз экономика менен гана алек болгонбуз. Ошон үчүн биз ушундай утуштарга ээ болуп атабыз деп. Биз да ушуну эске алышыбыз керек. Биз экономиканы биринчи орунга коюшубуз керек. Ар бир органдын, Кыргызстандагы мамлекеттик органдардын иштөөсүн биз болсо Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнүн негизинде карашыбыз керек. Кандай бир максат койгонубуздачы. Экинчи жагынан анан социалдык багытта болсо биз болсо мына өзгөчө пенсионерлердин, өзгөчө баягы жакырларга көңүл буруп, мындай точечный финансылык жардам көрсөтпөсөк, алга кыйналат. Адрестүү керек. Кыргыз мамлекети 2011 11 апрелде өзүнүн бажы биримине кирүүгө ниети бар экендигин билдирген. Ошондон бери жыл сайын этап менен приоритеттүү түрдө ошол эле айыл чарба багытында, ошол эле логистика же лаборатория жагында куруп келген болсо, 2015 жылы кирген аткан болсок, ошондо жок дегенде бир 4 өндүрүштүк ишкана же лаборатория болсо, мына ошондо биз ишеним дагы көбүрөөк пайда болмок да. Мына ошол жактарынан чабалдык кылды деп айтам. Экинчи жагы коомчулукта ар кандай эки ача пикирлер бар. Эмне болот, кандай болот деген. Радикалдуу түрдө мен каршыбыз киргенге деп айта албайм. Себеби президент баш болуп айтып атат, биз улуттук кызыкчылыктарды биринчи кезекте сактайбыз. Улуттук көз карашты камсыз кылабыз деп туруп. Ошондон улам ошол сөздү өтөсүнө чыгыш үчүн өкмөт ар кандай тийиштүү чараларды көрүш керек эле. 2013 жылдын экономикалык өсүшүнөн карап туруп, 2014 карай турган болсок, 2013 10,5% өскөн, 2014 3% деп атат. Бүткүл дүйнөлүк банк ушундай баа берип атат. Бүт баягы экономика көрсөткүчтөр биз бажы биримине жакындаган сайын төмөндөп атат. А тескерисинче ошол жакындаган сайын ошол темп өсүш керек эле. Жок, бул жерде мындай да биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Биз азыр бажы биримдигинде кирген убакыт өзү Россия менен бажы биримдиги үчүн жакшы эмес убакыт болуп калды да. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Украинада кризис, андан тышкары мисалы мурун айтыла баштады. Бул эмнени көрсөтүп атат? Бул ошону көрсөтүп атат. Эки мамлекеттин ортосундагы байланыш алда канча жакын экенин көрсөтүп атат да. Ошондуктан биз мисалы бул байланышты такыр эле мисалы жокко чыгара берсек, анда Кыргызстан үчүн сокку андан бешбетер катуу болот. 91-92, 93 жылдары мен улуттук банкта иштечүмүн. Ошол кезде баардыгы биз эгемендүү болобуз, бизге эч кимдин кереги жок деп баардык экономикалык байланыштарды кескин түрдө бузганда абдан шок болгон биздин экономикагача. Биздин ички дүң продукциясы 50%-га түшүп кеткен. 2,5 жылдын ичиндечи. Азыр болсо биз эгерде бизге мүмкүнчүлүк болсо, азыркындай абал сакталып калса, анда кала берсек болот эле. Бирок азыркындай абал сакталбайт. Бажы биримдиги айтпады, 1 январдан баштап биз болсо эркин соода аймагын жоёбуз деп атат. Демек соода механизми мигранттар үчүн бүт шарттар өзгөрөт. Биз болсо же ошол реалга жараша иштей башташыбыз керек, анда Кыргызстандан ачыш керек. Биз өзүбүздүн белибизди бекем буйбуздагы бул жол менен кетебиз. Анда бажы биримдикке кирбегенге караганда
киргенге караганда алда канча чоң кыйынчылыктар болот. Биз ошондо эске алышыбыз керек. Жеке маселе менен. Бардык ойлойт экен да, биз азыркындай калат деп. Эгерде азыркындай калса бир жөн эле. Бирок азыркындай калбайт да. Бажы биримдиги түзүлгөндөн кийин механизм өзгөрүлөт. Валентина Матвиенко да Бишкекке жасаган расмий иш сапарынын алкагында ушу Кыргызстандын айыл чарба продукцияларынын мүмкүнчүлүгү кеңири деген пикирин билдирди эле. Азыр ошол видео тасманы көрүп, анан маегибизди улантабыз. Когда будут надежные, стабильные рынки, без всяких барьеров, единые стандарты, единые требования, единый фитосанитарный, ветеринарный надзор и так далее, это долгосрочные, возможность долгосрочных поставок сельхозпродукции привлечет инвестиции в сельское хозяйство Киргизии и даст перспективу развития сельского хозяйства как важной отрасли экономики Киргизии. Ну и на самом деле, вот кто ел овощи, фрукты, произведенные в Киргизии, слушайте, вот после этого не будешь есть этот стеклянный виноград, который там под видом винограда у нас продается и 2 года хранится вот в таком неизменном виде, и другие. Вкуснота необыкновенная. Уверена, что наши граждане с удовольствием отдадут приоритет сельскохозяйственной продукции Киргизии. Мирлан Исабекович, мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып калыш үчүн Кыргызстанда жанагы сертификациялоо маселесинен тышкарыда эмнелер керек? Баягы пландоо айыл чарбасында азыр ар ким өз билгенин эгип атат, анан кийин баягы дыйкандарга дагы сырткы рынокко чыгыш үчүн кандайдыр бир колдоо керектир. Деги эле бажы биримдигине кирүүнүн алкагында айыл чарба тармагы, кайра иштетүү тармагы приоритеттүү багыт боло алабы? Ушуга мүмкүнчүлүгү барбы? Туура айтасыз. Биринчиден эл аралык стандарт керек. Стандарт болгондо андан кийин ошол лабораториядан өтөт. Логистика деп эмне айтабыз? Логистика бул сорттоп, аны берсеңиз товарды вид упаковка кылып, ошондо ана биз рынокко кире алабыз. А бүгүнкү объем менен, бүгүнкү күндөгү биздин сапат менен мен эртең бажы биримине кирген учурда дагы биз шыр эле кирип кетебиз деген кооптонуу бар. Себеби Россия бул жакын, Россияга барып биз деле сүйлөшүп жүрөбүз. Кыргызстандын рыногу Россиянын бир федералдык округу үчүн дагы мындай чакандык кылат. Ошол жерди камсыз кылуу ишин дагы сиз айткандай пландоо, айыл чарба министрлиги мына быйылкы жылы мындай эгилесин же башка эгилсин деген стандарттоо сөзсүз керек. Ошондо гана биз мына Матвиенко тамшанып айтып аткан жер жемишти же башка айыл чарба продукциясын сапаттуу жеткирип бере алабыз. Анан калса жана Марат Абдразакович башында айткандай, батыштын рыногу Россияга жабылып атканда көптөгөн бош орунду ошо Кыргызстан ээлеп калуу мүмкүнчүлүгү да азыр болуп турат да, санкциянын эсебинен өзүн пайдаланып калса. Бул жерде мен ойлоп атам да, бул жерде сөзсүз биздин кыргыз өкмөтү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек. Азыркы мисалы фитосанитардык нормалар мүмкүн Кыргызстандын айыл чарба продукциясы үчүн абдан нормалар бийик болушу мүмкүн да, жогору болушу мүмкүн. Ошондо мен ойлоп атам, мисалы биз 5 жылдык неме албадыкпы, период. Ушул учурларда биз мисалы ушу фитосанитардык нормаларда кичине төмөнүрөөк алууга сүйлөшүүлөрдү жүргүзсөк болот. Мен ойлоп атам, өкмөт ушул багытта өзгөчө көңүл буруш керек да, баягы стандарттарды 5 жылдык баягы бизге алган баягы утууларды көбүрөөк колдонуш үчүнчү. Тилекке каршы мен бул багыттагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат деген кабарым жок да мендечи. Ирелештирүү болуш керек да. Ошондой ирелештирүү болгондо анан кийин ошол жерде стандарттуу талап менен өстүрө турган айыл чарба продукциясы болот. Ошондо талап болот и баягындай ал жакка жеткирүүгө мүмкүнчүлүк болот. А бул үчүн мен ойлоп атам да, биз мисалы өкмөт мыйзамдарды өзгөртүүлөрдү киргизсе болмок да, биз деле киргизсек болот. Мисалы өзүңүздөр билесиздер, бизде эгерде кичине айыл чарбаны өзүнчө дыйкан чарбасы жасаса, дээрлик салык төлөбөйсүң, жер салыгынан башка. Эгерде чоң агрокомплекстер жасай баштаса, дээрлик бүт салыктарды төлөй баштайсың. Анын конкуренттик жагы кескин төмөндөй баштайт да. Ошондуктан эч ким чоң агроконкуренттик ишканаларды тургузбай атат. Мен ойлоп атам, азыр ал ишканаларды бошотуп койсок, салыктан эч нерсе болбойт эле. Болбосо как раз стимул берет эле алардын биригишине, алардын чоңоюшуна, алардын күчкө киришине. Мен ойлотом, өкмөт ушул багытта өзгөчө көңүл буруш керек. Биз баягы бажы биримдигине кирсек, пошталар жогорулайт деп атпайбызбы? Бирок экинчи жагынан мисалы транспорттук баягы төлөмдөр бизде төмөндөйт. Себеби азыр биз болсо Россия Казакстан менен өткөндө биз эл аралык тариф боюнча төлөп атабыз. Аларгачы. Эгерде биз бажы биримдигине кирсек, биз болсо ички тариф менен төлөй баштайбыз. Ички тариф аларда алганча төмөн. Бул биринчи дагы чоң утуш болот. Экинчи жагдай мен ойлоп атам, биз бир гана ошо айыл чарба менен жеңилөнөр жайды гана карай бербестен жаңы багыттарды да карашыбыз керек.— жаңы технологиялар, ошол эле мисалы информациялык өндүрүштүн
өнүгүшүнө да биз өзгөчө көңүл бурсак болот. Себеби эмне үчүн? Себеби бизде аларга салыштырмалуу оң жагдайлар бар да. Мисалы бизден салык системасы бизде алда канча жакшы, бул бир. Россия менен Казакстанга караганда. Экинчи жагынан бизде жер арзаныраак аларга караганда. Үчүнчүдөн даже азыркы мезгилдеги тариф, электроэнергиялык тариф, азыркы мезгилде бар көбөйтүлгөн тариф деле, мисалы Россия менен Казакстандын тарифине караганда дээрлик 2 эсе төмөн. Ушунун баарын эске алганыбызда бизде ушул багытта да өнүктүрүүгө абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Мен ойлоп атам, Кыргызстан өзүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүн да караш керек. Традициялык мүмкүнчүлүктөрдөн башка да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгыш керек. Кыргызстандын ишкерлери реэкспорт менен алектенишет эмеспи? А реэкспорт багыты татаалданат, ошол эле Кытай рыногу ушундай кымбатка туруп калабы Кыргызстан үчүнчү? Реэкспорт тармагы татаалданабы? Буга чейин биз Кытайдан алып келип, Россияга реэкспорт жазганда алар көзүн жумуп турушкан да. Алар айткан, хорошо, силер кичине глубина переработканы кичине кылып койгула, Кыргызстан товар деп биз ала беребиз деп. Бажы биримдигине алар киргенден кийин алар айтты, эми биз чегараны коебуз, бүт процедурадан өтөсүңөр. Демек биз мурункудай уже реэкспорт жасай албай калат элек. Ошондон азыр биз бажы биримдигине кирсек, анда бул жакта чегара болбойт, бирок Кытайдагы чегара кичине пошталардын көлөмү кичине көбөйөт. Бирок бизде мисалы Кыргызстанда орточо поштанын көлөмү 4,5% болсо, азыр Россияда bir 12,5%га жакын. Биз азыр ушуну сүйлөшүп атабыз. Россия 5 жылдын ичинде 7%га түшүш керек. Бул жолу 7,5%га түшүш керек. Демек 2 эсе азайтыш керек өзүнүн поштанасын. Биз болсо 6,5%га көбөйтүшүбүз керек. 1,5 эсе көбөйтүшүбүз керек. Ошондон мен ойлоп атам, бул жерде өзүңөр көрүп атасыңар, баардык талаш тартыш bir 5-6%дын тегерегинде болуп атат да. 5-6% эми бул жөнөкөй адам үчүн деле жөнөкөй баа эмес, бирок ошого карабастан бул баягы 30-40% деген сөздүн алда алысыраак турат да. Бизде өздөрү курамын алгандан кийин баягы чегара маселеси жалпы болуп калат. Чегараны күчтөнтүрүш керек. Тактап айтканда алардын чыгымдары, милдеттери көбөйөт да. Кыргызстанды бажы биримдигине алууда ошол эле Казакстандын, ошол эле Россиянын кызыкчылыгы эмнеде да? Биз эмнебиз менен кызыкпыз аларга, өнөктөштөргө. Эч ким муну тайбайт. Чоң мамлекеттердин ортосунда бул жерде да күрөш жүрүп атат да. Канчалык көп мамлекеттер алар өздөрүнүн орбитасына кирсе, кийин мисалы ошол эле ООНдо өзүңөр билесиңер да, ал жерде дагы добуш беришет. Башка эл аралык организацияларда биримдүү жүрсө, булардын мүмкүнчүлүгү күчөйт. Ошондон мисалы бир жагынан Россия, бир жагынан Америка Кошмо Штаты, бир жагынан Евросоюз ушундай мамлекеттер менен өзүнүн саясий мүмкүнчүлүгүн күчөтүш үчүн сөзсүз өзүнө тартканга аракет кылып атат. Кыргызстанда мурун россияндардын саны абдан көп болчу, орустардын санычы, калкынын. Азыр кескин түрдө төмөндөй баштады. Алар да түшүнүп атат, эгерде алар бул жактан кетип калса, бара сайын Орто Азияны башка күчтөр ээлеп алышы мүмкүн. Ошол эле Афганистандан келген, башка жактан келген. Бул болсо келечекте Россияга чоң коопсуздук түзүшү мүмкүн. Ошондон алар превентивдүү, азыр биз андан көрө Орто Азиянын мамлекеттерине жардам берсек, алардын экономикасынын өсүшүнө жардам берсек, булар туруктуу мамлекет бойдон калат да, биздин баягы союзниктер болуп калат дагы, экинчи жагынан буфер болуп калат Афганистан менен башка баягы кооптуу мамлекеттер менен депчи. Ошол жагынан булардын кызыкчылыгы күчтүү. Биз убагында Советтер Союзу болуп бир курамда келгенбиз. Келечекте дагы баягы Марат Абдыразович айткандай, көп Кыргызстанга деги эле Орто Азияга маани бере турган учуру бар, ошол учур келди. Дүйнөдө 3 держава болсо, ошонун бири Россия Федерациясы. Келечекте биз Кытай менен болобузбу, же Америка мененби, же Россия Федерациясы мененби деген суроо жаралат. Ар бир жаранчы мен үчүн. Ошондо албетте Россия Федерациясы коопсуздук катары, миграция маселеси катары ошол жагынан бизге кызыктар, биздин ошо айыл чарба продукциясынын убагында, союз убагында дагы камсыз кылып келген. Мына ушундай учурга деңгээлге алып чыга турган болсо, ошол жагынан өндүрүш, айыл чарба жагынан кызыкчылыктары бар. Маселе Кыргызстан бүгүн кызыктарбы киришке, же көбүрөөк Россия Федерациясы кызыктарбы? Мен ойлойм, Кыргызстан кызыктар бүгүн киргенге. Рахмат сиздерге. Негизинен биз жана жогоруда айткандай саясий чечим кабыл алынган. Азыр жогорку кеңеш мыйзам базасын ошо бажы биримдигинин мүчө өлкөлөрдүн мыйзамдарына шайкеш келтирүүдө иштеп атат. Кандай болгон күндө да биз ушундай оптимисттик маанайда берүүбүздү аяктагыбыз келет. Тобокелчиликтерге карабай бажы биримдиги Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын калкы үчүн өнүгүп өсүүнү алып келсин. Саламатта калыңыздар.